Мына көрүп турган тандыр лепешки, самсы, нан, эт нан деген бул да ушул үйгө караштуу. Көрдүңүздөрбү? Камера наблюдения бул жерде болсо касса экен. Бул жакта дагы бир тапчан болуп турат, көрүп турасыздар. Тетиги жерде трап бар экен, балык кармагынга сонун. Assalamu alaikum. Кандайсыздар, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн сиздерге Чүй облусундагы Сокулук районуна караштуу совхоз Фрунзеден сатыла турган үй, жанында магазини, кафеси, автомойка, кыскасын айтканда тандыр бизнестин түрү бар экен ал жерде. Ошол үйдү көрсөтмөкчүбүз. Дареги мындай. Мен азыр Бишкек менен Карабалта кете турган жолдо турамын. Бул жерде сиздер Бишкек шаарынан бери келгениңиздерде Баян Антоновкага жеткенден кийин оң тарапка мына Султан Холл деген ресторандан буруласыздар. Бул болсо Фрунзе көчөсү, 4 километрде жүрсөңүздөр совхоз Фрунзеге барасыздар. Ошол жерде жолдун сол жак бетинде чоң Арай деген дүкөн турат. Ошол жерге бара бересиздер. Мындан ары сиздер батыш тарапка кетсеңиздер чоң жол менен, анда сиздер Баян Антоновкадагы машина базарга барып каласыздар, Рио Муна базарына. Андан ары Шопоков, Сокулук тараптарга кетип каласыздар. Эгерде ушул тараптан келсеңиздер, анда Баян Антоновкага киргенден кийин эле мына сол тараптагы Султан Холдон Фрунзе көчөсү менен ичкериге карап киресиздер. Туугандар, жанакы чоң жолдон Султан Холл деген көрсөткөн ресторандан бери ылдый 4 километрде түшсөңүздөр совхоз Фрунзе айылына кирип келет экенсиздер. Келе бергениңиздерде 1-чи остановка, 2-чи остановкага чейин келе бересиздер. Бул жер ошол совхоз Фрунзенин башталышы, тагыраагы Баян Антоновка айылынан киргендеги тараптан башталышы болуп эсептелет. Негизи Баян Антоновкадан киргенден кийин эле 4 километрден кийин мына ушул сол тарапта ушул Арай деген дүкөндү карап келе бересиздер. Бул жерде туугандар айтып кете турган нерсе, бул жерде бизнестердин түрү өтө көп экен. Мен сиздерге бир четтен санап берейин. Мына көрүп турган тандыр лепешки, самсы, нан, эт нан деген бул да ушул үйгө караштуу. Көрүп турган дүкөн учурда иштеп турат. Тагыраагы мына айлана чөйрөдөгү жалгыз дүкөн десек дагы болот экен. Жанында дагы бир помещение, бул пустой экен. Мурда көп бизнестердин түрүн жасап көрүшүптүр, бирок учурда сатууга туура келгендиктен бошотуп койдук деп айтышты ээси. Негизи бул жерге аптека, же болбосо дагы бир сулуулук салону ошондой кылып ачсаңыздар болот экен. Мектеп болсо мына ушул үйдүн эле артында, көлдүн аркы бетинде чоң мектеп дагы бар экен. Көрүп турганыңыздардай бул жерде ФАП, садик, кыскасын айтканда бүт эле соц объекттерге жакын экен. Жайгашкан жери да чоң жолдун боюнда. 340-357 маршруттук каттамдар дагы ушул жерден өтөт экен. Анда эмесе бүгүнкү чыгарылышты өзүм сиздерге тартып көрсөтөмүн. Ээлери орус тилдүү адамдар болгондуктан баарын өзүм тартып көрсөтмөкчүмүн. Андыктан тыңдап көрүп туруңуздар. Бир башта мен сиздерге көрсөтүп баштай берейин. Чек аралары мына көрүп турган лист бүткөн жерге чейин, бул жагы болсо тетиги контейнерге чейин болуп калат. Бирок эң кызыгы бул үйдүн магазиндин арт тарабында экен. Мына Арай деген дүкөнгө келесиздер. Келип эле бул жерде учурда иштеп турат. Мен биринчи дүкөндү көрсөтөйүн, себеби ушул кызыктуу болсо керек. Мынакей, бир четтен бул жерде терминалдар, семечкалар, бүт эле негизи продуктылар бар экен. Мен сиздерге светти да бир сыйра жандырып коеюн. Жарыгыраак көрүнсүн, мынакей. Көрдүңүздөрбү? Камера наблюдения бул жерде болсо касса экен. Бул сатыла турган үй жана кафенин ичинде мына товарларны бөлөк эсептейбиз дейт. Азыр мен сиздерге бир аздан кийин баасын айтам, бүт көрсөтүп бүткөндөн кийин. Бул жерде мынакей көрүп турасыздар, товарларды бир аз азайтып баштадык дейт. Негизи бул жерде эл дайым соода кылып турат экен. Размерлерини бир-бирин айта турган болсом, бул жер бир 6 метрге, узуну бир 8 метрдей болгон дүкөн экен. Кондиционер бар, үстү натяжной потолок болуп тур. Товарлардын түрү бар, бирок сатууга жакын, мына көрүп турганыңыздардай, товарларды бир аз азайтышыптыр. Bunun жанындагы бөлмөгө өтө турган болсок, мунун жанындагы бөлмө жанакы сиздерге айтып аткан аптека, же болбосо сулуулук салонуну ачса боло турган мындай бир бош бөлмө экен. Bunun uzun турасы бир 4 8 же 3,5 8 чыгып калат. Ремонтторун өзүңүздөр көрүп турасыздар.
бир сыйра косметикалык краска кылып койсоңуздар болот. Бирок негизги абалы жакшы. Төрүндө болсо бул жакта дараткана раковинасы менен бар экен. Мынакей. Калгандарын сиздерге түшүндүрүп бере берем. Бул эми биринчи объектиси болду. Жанында болсо тандыр лепешки самсы деген бар экен. Ал жерде дагы иштеп турган дейт. Азыркы учурда ошо сатууга жакын бүт нерсени бошотуп, бардык нерсени бошотуп, жаңы ээсине өткөрүп бермекчибиз дейт. Көрүп турганыңыздардай, рекламалар дагы илинип турат. Мындай көзгө илинбей калбайт. Эл көп өтө турган, негизги шаардан кайтканда ушул тарабы менен кайтышат деп айтты. Тандырды дагы жаңы деп түшүндүрдү. Мына бул артында контейнерди көрүп турасыздарбы? Бул контейнердин ичинде нан жасаганга, самса жасаганга бүт шарты менен экен. Мен сиздерге бир четтен көрсөтө берейин. Жана бул жерде ушул сиздер көрүп турган дүкөн, жанындагы тандырдан сырткары бул жерде 2 кабат жаңы үй дагы салган экен. Бул жагында автомойка, баня, артында көлү, кафеси. Кыскасын айтканда бул жерде сиздер алат экенсиздер, бизнести кылат экенсиздер. Мынакей. Мен бул контейнердин ичинде көрсөтөйүн. Бул контейнердин ичинде мынакей шартын көрүп турасыздарбы? Шартында бул жерде ошол нан жасай турган полкаларына чейин эми сөзсүз түрдө бир сыйра жаңылап, бир сыйра тазалап, андан кийин башталат. Мына бул жерде ошол камырды көптүрө турган, жана бул жерде ошол тандырга нанды узата турган айнектер менен экен. Көрүп турасыздарбы? Ичи мындай USB менен апшык болгон, утепление болгон экен. Бул жерден болсо мындай дымоходдор дагы жасап коюптур. Бул эми баягы 6 метрлик 20 тонналык контейнер экен. Мен сиздерге кийинки объекттерди көрсөтө берейин. Киргениңиздерде бул жерде жайкысын элдер эс алганы келет экен. Кафесин дагы азыр көрсөтөм. Бирок мына бул тандыр тараптан киргенде орундукту көрүп турасыздарбы? Аябай кенен. Эгерде акчасы бар адам болсо, бул жерди бир аз толуктап жасап алса, жашаганга дагы үй, магазин, автомойка бар учурда иштеп турат экен. Бирок бир аз эгерде акча сарптай турган болсо, анда укмуш бизнести жасаса болот дейт. Бул үйгө болсо, магазин тараптан да киргенге болот экен, артынан дагы бөлөк кире турган эшиги дагы бар экен. Мына көрүп турасыздарбы? Учурда машиналар бул жерде автомойкада, химчискада турат. Балдарды азыр ошол түштөнүүгө кетти эле, ошол убакытта сиздерге тартып көрсөтүп коелу. Бул жерде 2 бокс бар экен. Бул жердеги балдар арендада турат экен, туугандар. Арендада турат. Аппараттары, мына жерде кээ бирки косметикалык шкафтары, башкалары баары ушул жерде арендада турган балдарга караштуу дейт. Бул жерде болсо 3 фаза ток киргизилген жана 38 метрде мындай скважинада чыгарган. Бирок эски сала кетет турчу нерсе бул жерде центральный суу дагы өткөн. Бирок кошумча артезианды дагы каздырып койгонбуз дейт. Мына бул арт тарапты көрүп атасыздарбы? Негизи бул жайкысын бул жер дүркүрөп, тимеле адамдар шашлык жегени, көлдүн боюнда эс алганы ушул жерге келип кетишет экен. Бир четтен көрсөтө берейин анда. Мен азыр үйгө кирбестен сиздерге кафени, бул жактагы баняны, көлдү бүт бир сыйра көрсөтүп чыгайын. Мындан мурда да бир сиздерге ушундай бир көлү менен фазенданы да тартып көрсөткөн элек. Көпчүлүк ал бат сатылып кеткендиктен ушундай үйлөр болсо дагы чыгаргыла деген талаптар болгондуктан мына ушул дагы бир сыйра сиздерге мүмкүнчүлүк келди окшойт. Бул жерде көрүп турасыздарбы? Жайкысын адамдар олтуруп алып эс алып, мынакей үстүндө лампочкалары, вентилятор, бул жерде ошол бир 10-12 кишиге чейин олтуруп эс ала турган тапчандарды кылып койгон. Оң жак, сол жагында мындай 2 тапчан турат экен. Бул навести болсо узуну бир 40 метрдей, туурасы бир 7 метрден ашыгыраак болгон чоң навес экен. Бул жерден той топурларды, Куран окутуу, ошондой нерселерди өткөрүп турат элек дейт. Көрүп турганыңыздар лампочкалар баары жанып турат, иштейт. Негизи жок, мен магазин кылбайт элем, бир швейный цех кылат элем, же болбосо башка кылат элем десе дагы даяр нерсени эле бир аз бышыктап, жандарын жабып эле муну да бир помещение кылып иштетсе болот. Мына бул көчө тарабында жанакы сиздерге көрсөткөн остановка магазиндин артында мындай чоң жер бар экен. Бул негизи бул ушул сатыла турган участоктун жалпы аянты 18 соток экен, туугандар. Кызыл китеби менен, өзүнүн мындай көлү менен. Эми бул өзүнүн көлү менен дегенде, бул ээси түшүндүрүп айтты. Бул жер негизи мындай бир айылдын ортосунан бөлүп турган сай болчу эле дейт. Бирок биз бул жерге айыл өкмөттүн уруксаты менен чоңойтуп, мындай көлдү аябай кеңейтип,
ушул жерди көл кылып адамдар эс ала турган жер кылдык дейт. Бул жерге да бир топ мээнет кетти дейт. Анда түшүп көрөлү туугандар, жүрүңүздөр. Мынакей, бул жерде да олтуруп ушундай бир 20 кишидей адамдар ушул жерде олтуруп алып мынтип эс алат экен. Мына караңыздар, көлдү. Негизи бул жер кичинекей сай болгон экен, бирок мынтип чоңойтуп аябай көл кылыптыр. Айта кете турган нерсе туугандар, мен силерге азыр бир аз жакыныраак кылып туруп көрсөтөйүн. Мына ол көлдүн аркы бетиндеги жерди көрүп турасыздар, бир 10-15 метрлик жерди. Мына ушул жер дагы дейт, биз өкмөттөн арендага алганбыз. Муну деле мисалы кеңейтип туруп, бир аз көлдү чоңойтуп алсаңыздар дагы болот экен. Мынакей. Бул жакта дагы бир тапчан болуп турат, көрүп турасыздар. Тетиги жерде трап бар экен, балык кармаганга сонун. Асты болсо мындай сетка менен тоскон, үстүнү дагы тосуп коюптур. Негизи бул жерде бир топ балык бар экен. Жайкысын ошол адамдарга балык кармап, адамдарга бышырып ушул жерде сонун бир кафе кылып иштетишет экен. Жакшы туугандар. Негизи тапчандарды эсептедиңиздерби? 2 чоң тапчан. Бул жакта көлдүн боорунда дагы бул кемеси малда дагы бир беседка кылып коюптур. Бул жагында да тапчан. Ал эми мына жерде дагы 2 тапчан бар экен. Мынакей. Чаканыраак бир 7-8 кишилик тапчан. Ал эми көлдүн боюнда дагы бир мындай навеси бар тапчан турат. Эми мына сиздерге эмени көрсөтөйүн. Бул жерде ушул шашлыктарды бышырып, келген конокторду ушул жерде узатышат экен. Бул жагында болсо баня. Негизи баняны да башында курганда жакшы киреше берип турган дейт, бирок кийинчерээк бул жерде баягы адам жетишпегендиктен иштеткенге. Бул жерде өзүбүз эле колдонуп калдык деп мага ээси түшүндүрдү. Мынакей. Бул жерде бир бөлмө, кийим чече турган жер экен. Ичинде болсо бул жерде душевой, бул жагында болсо мынакей пар жасай турган жер экен. Бул жагында дагы бир душевой ушундай бар экен, бирок бул толук бүтө элек экен мынакей. Ушул туугандар. Эми бул жерде дагы негизи бир аз оңдоп, бир аз ремонт жасап, кайра дагы иштетсе дагы боло берет экен. Мен эми бунун артындагы, бул банянын артындагы сиздерге кухняны көрсөтөйүн. Көлдүн жээгине түшө турган жерлер бар экен. Бул жагында даараткана. Негизи ушундай бир жасап баштап иштетип башташкан экен, бирок шарттарга туура келбей, ушул сатууга туура келип атат дейт. Мына бул үйдүн кухня дагы бар экен бул жерде. Ушул очок, аш демдеп, ушул жерде жанакы клиенттерди тейлеп, мына ушундай жайкы кухнядан кылып коюптур. Бул жактан чыкканда эле жанакы тапчандардын тарабына чыгып калат экенбиз. Мынакей, караңыздар. Сонун жаратылышты караңыздар. Негизи иштетем деген адам болсо, тетиги тараптарды дагы бир аз көлдү кеңейтип, дагы бир тапчандарды кошуп, бул жерде иштетсе болот экен. Себеби айылдын мындай эл көп өтө турган жери, эл дайыма келе турган жерде турат экен. Ошондуктан бул жерде ушундай жумуштарды аткарганга сонун шарт бар экен. Эми сиздерге мына бул тараптарды көрсөтөлү, чек арасыны. Мынакей. Бул жагында болсо 2 дараткана, бул жагында болсо отундарды сактай турчу ушундай навес бар экен. Мынакей. Бул жанакы эле автомойканын арты тарабы болуп калат. Көрүп турасыздарбы? Бул жерде трапты караңыздар. Мынакей. Мына жерде болсо жанакы клиенттер кечкиге заказ бергенде ушул жерге сууну толтуруп, балыкты кармап, клиенттер келелекте даярдап кое турган кичинекей бассейн экен. Мынакей. Эми сиздер карап көрүңүздөр, эгерде жаккан болсо, көңүлүңүздөргө жакса, анда сиздер документтерин тактап, баасыны такташып, андан кийин ээси менен сүйлөшсөңүздөр болот. Баасыны сиздерге айта кетейин. Баасыны $200,000 сурап атыптыр. Кеми бар дейт. Аны сиздер ээси менен чалып сүйлөшөсүздөр. Өзүңүздөр соодалашасыздар. Мынакей, бул жагында караңыздар, бүт жаап даярдап койгон. Сетка менен балык качпай турган кылып. Негизи ушул жерде кармап чоңойтушуп, андан кийин келген клиенттерге союп берип, ушундай сонун бир шартта кафе кылып түзүп иштетишет экен. Баасын уктуңуздар, $200,000, 18 соток. Ал эми акырында мына бул үй калды, үйдү дагы көрсөтөйүн. Бирок айта кете турчу нерсе, бул үйдү толук ичи жасалып бүтүлө элек. Бирок негизи дубалды көтөрүп, крышасыны жаап коюптур. Эгерде бүтүрсөңүздөр 2 кабаттуу сонун үй болуп калат экен. Жүрүңүздөр, мен сиздерге бир сыйра үйдүн ичин дагы көрсөтүп, тааныштырып чыгайын.
Андан кейін жыйынтыктайлы. Туугандар, негизи жакшы жерде жайгашкан экен. Эгерде ушундай жерден сиздер үй алып бизнестер дагы кылам десеңиздер, анда ушул жери да кенен, бар жогу кенен экен. Бул эми үйгө кире бериш жери, мынакей. Бул жагында борон эшик, бул жагында болсо жанакы топка от жага турган жерге ушундай бир орундук калтырып тур. Бул жагында дагы тешип койгон жанакы түтүндөр чыга турган турбага. Ал эми ичине киргениңиздерде бул жерде чоң зал, студийный. Бул жагы сплошной кухонный гарнитура. Бул жагында болсо чоң эс ала турган чоң зал болмок экен. Үстүнү дагы көрүп турасыздар. Үстү да ушундай чоң зал. Бул экөөнүн ортосуна мындай жыгач менен тостур, пол менен. Негизи жакшы. Ортосуна дагы мындай тумманы коюп коюптур. Ал эми бул тарап көтсөңүздөр, бул жерден сиздер экинчи кабатка чыгып кетет экенсиздер. Мен сиздерди акырын чыгып көрсөтөйүн экинчи кабатты. Экинчи кабатты да мындай бир көрсөтүп коеюн. Экинчи кабатта канча бөлмө бар. Экинчи кабат аябай кенен экен, туугандар. Бул жагында мына бир кичинекей зал. Ал эми оң тарабында болсо чоң зал бар экен. Буну эми бөлүштүрүп алсаңыздар болот. 3 бөлмө кылып, же болбосо бир чакан 4 бөлмө кылсаңыздар дагы боло берет экен. Мынакей, бул жагы болсо чоң залы, бул жагы болсо кичинекей зал. Ал эми мына тарапта санузелди кылганга дагы мындай бир орундук бар экен. Жүрөгүңүздөр эми туугандар, ылдыйга түшүп, сиздерге дүкөн тараптан чыгып, ошону менен жыйынтыктайлы. Баасын уктуңуздар. Баасыны $200,000 деп айтты эси. Аны сиздер өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр эси менен. Бул жагында болсо дагы бир даараткана, мынакей. Унитазы менен, раковинасы менен. Жанакы магазинге кирип кете турган вход мына ушул тараптан экен. Бул жерде бир чакан бөлмө. Ушул жерде камера бүт, ушул жерден карап олтурушат экен. Ал эми бул жагында болсо мынакей магазинге чыгып кете берет экенсиздер. Ушул туугандар, баасын сиздерге айттык. $200,000 жаккан болсо ээсине чалып, байланышып көрүңүздөр, содулашып көрүңүздөр. Сөзсүз түрдө көпчүлүк эле адамдар ушундай жерди ойлосо керек. Эми өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр. Биздин милдет көрсөтүп жеткирип коюу. Ал эми калган жумуш өзүңүздөрдө. Жаккан болсо алып иштетесиздер. Тез кабар жакшылыктын жарчысы, туугандар. Биз дайым ушундай позитив, жакшы маалыматтар менен, жагымдуу кабарлар менен сиздерди кабарлар менен камсыздайбыз. Ал эми эгерде сиздерге каналыбыз жаккан болсо, анда лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Сөзсүз түрдө жакшы комментарияларды күтөбүз. Саламатта туруңуздар.